Өлкөбүздөгү урунтуу окуялар жана көрүнүштөр адаттагыдай эле өлкө деме маалымат программасында алар менен биздин кабарчылар Жана мен Жазгүл Усубалиева тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Эмгекке чакырган Нооруз. Кечээ жерлерде чыгыш элдердин күн менен түн теңелген Нооруз майрамы белгиленди. Буюрса элдер алганга аракет кылып атат. Жаңы техникалардан алды, буюрса бир-эки айыл тургундарынан. Иштиктүү иш сапар. Нарын облусунун делегациясынан Фергана облусуна болгон иш сапар бир катар макулдашууларга жетишүү менен аяктады. Возможность болуп атат, мындай айтканда, биз ошол иш-чараны ашырышыбыз керек. Калк саламаттыгына камкордук. Талас районундагы Гөгөй айылдык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна жаңы рентген аппараты орнотулду. Экинчи напума келе чыгарып болду, как флюорограмма кылып, мелкий кылып чыгарып берет. Эми ушул жана башка окуялар менен көрүнүштөрдөн кененирээк. Кытай лидери Си Цзиньпин Кыргыз мамлекетинин башчысы Садыр Жапаров жана кыргызстандыктарды Нооруз майрамы менен куттуктады. Өткөн жылы Кыргыз-Кытай артраптуу өнөктөштүк мамилелери коронавирус инфекциясынын сыноосунан өттү. Биздин өлкөбүздүн элдери эр жүрөк жана чечкиндүү кол кармашып алдыга карай баратат. Биздин өлкөлөрдүн ортосундагы ар кандай тармактардагы кызматташтык жаңы натыйжаларга жетишти. Салттуу Кыргыз-Кытай достугу биздин элдердин жүрөгүнөн дагы терең орун алган деп айтылат куттуктоодо. Си Цзиньпин Садыр Жапаровго чың ден соолук жана ишине ийгилик, Кыргызстан элине бакубат жана бакыт каалады. Ушундай эле жылуу маанайдагы куттуктоону жөнөткөн Иран Ислам Республикасынын президенти Хасан Рухани биз адамдар жаратылыштын бир бөлүгү катары жаңы мезгилдин келиши менен жүрөктөрүбүздөгү жаңы жазды ойготуп, жан дүйнөбүздөгү жалкоолуктан жана аракетсиздиктен арылып, жашоонун булагын, ойдун тазалыгын жана саламаттыгыбызды жандантабыз деп үмүттөнөм. Өткөн жылы коронавирус инфекциясынын кесепети дүйнө жүзүнө көптөгөн экономикалык жана социалдык көйгөйлөрдү алып келгенине күбө болдук. Жаңы жылда өлкөлөр ортосундагы өз ара байланыштардын жана кызматташуунун негизинде, ошондой эле коронавирусту көзөмөлдөө жана алдын алууда Нооруз биздин элдердин жаңы жашоосу болуп, ал эми бакыт, бакубатчылык, ден соолук жана бейпилдик дүйнө жүзүнүн бардык өлкөлөрүнө кайтып келет деп ишенем деп белгилеген. Ал эми Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев жаркын жашоонун башталышы болгон Нооруз жалпы тагдыры жана тарыхы менен байланышкан биздин боордош элдерибизге жакшылык жана бакубатчылыкты алып келсин. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы жалпы руханий баалуулуктарга, ынтымакка, ошондой эле стратегиялык өнөктөштүккө негизделген өз ара пайдалуу жана ар тараптуу мамилелер интенсивдүү өнүгөт деп ишенемин деген. Ал Садыр Жапаровго чың ден соолук, жогорку жана жооптуу кызматында чоң ийгиликтерди, ал эми боордош Кыргыз элине тынчтыкты жана гүлдөп өсүүнү каалаган. Ошондой эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дагы Садыр Жапаровду жана жалпы кыргыз журтчулугу Нооруз майрамы менен куттуктады. Анын телеграммасында эки өлкөнүн элдери кубаныч менен белгилеп, байыркы жана түбөлүктүү баалуулуктарыбызды даңазалаган бул баа жеткиз мезгил гармония жана өз ара ынтымакты, жалпы адамзаттык кадыр баркты чагылдырганы менен кымбат жана баалуу. Буга байланыштуу биздин өлкөгө жасаган биринчи мамлекеттик иш сапарыңыз, эки өлкө ортосундагы жемиштүү диалог, ошондой эле бул жаз майрамынын алдында болуп өткөн ачык жана жигердүү сүйлөшүүлөр мага чоң таасир калтырганын өзгөчө белгилеп кетким келет. Бул жагынан алып карасак, Нооруз эки элдин ынтымакта жана биримдикте болуп, ар кандай сыноолордо бирин-бири колдоп, бир туугандай жанаша жашап келгенин айгинелеп турат деп айтсак, аша чапкандык болбос деп айтылган. Жогору адеп ахлактык идеяларды чагылдырган бул жаздын куттуу майрамы руханий жаңыланууга, жаратмандыкка жана гармонияга үндөйт. Ал биздин жүрөгүбүздү жылуулукка, кубанычка, бакытка жана жаркын келечекке болгон үмүткө бөлөйт. Нооруз жалпы баалуулугубуз катары Казакстан менен Кыргызстан элдеринин достугун, боордоштугун жана ынак коңшулугун бекемдөөдө маанилүү ролду ойнойт. Эки мамлекеттин стратегиялык өнөктөштүгүнүн тереңдешине шарт түзөт деп белгиленет Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаевдин куттуктоо. Ал Садыр Жапаровго өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү үчүн баштаган бардык иштеринде албан ийгиликтерди, ал эми боордош Кыргызстан элине бакубатчылыкты жана гүлдөп өсүүнү каалады. Эмне тамак жасап келдиң? Көжө жасап келдик. Мен болсом элге сүмөлөк тартып, сүмөлөккө бата
Emine kayıt. Nарын районындагы Дөбөл айынын тургуну Эркайым Турдалиева 10 жылдан бери Норузга өз сүмөлөгүн даярдагандан тажабайт. Анын мындай аш боозчулук өнөрүн кошуна колоңдордо өздөштүрүп алышкандыктан азыр аталган калктуу пунктта желин жарылып сүт, жер жарылып чөп чыккан бүгүнкү майрамда ар бир үйлөдө ушул даамды жасоо жакшы адатка айланган. Дөбөл айында көп сүмөлүк сагындар толтура. Баарыбыз жасайбыз. Түтүн көчө болуп, Норuz майрамын жакшы өткөрүп атабыз. Сүмөлүк кайнатып, ар бири каалоо тилегин айтып. Келиңиз көжөдөн ош жейбиз. Ал эми Нарын шаарындагы борбордук аянттааларга өз колу менен жасаган көжөлөрүн тартуулаган Касира Жумалиева мунусун чоң энесинен үйрөнүп алган. Айтымында ал деле сүмөлөк сыяктуу көп эмгекти талап кылат. Бул көжө тамагына сүрсүгөн чучук, эт, жана буудайды кысытып, жанчып алып, сапырып алып анан жасайт экен. Урпактарга, кийинки муунга ошо ата-бабаларыбыздын улуттук тамагын эскертүүгө жана эсте салууга, улантууга максат койдук. Теңир Тоо жергесинде мына ушундай улуттук тамак аштардын жарманкеси менен башталган Норuz театрлаштырылган оюн зоок менен улантылып, анда эңирде дыйкан эмгеги даңазаланды. Анткени бул майрам баардан мурда жалпысын кутман талааларга чакырган эмгек майрамы эмеспи? Эгер колдогу маалыматтарга таянсак, быйыл Нарын облусу боюнча 40 000 гектар жер айдалып, анын 24 000-не кылкандуу дан эгиндери жана 10 000 гектарга жакынына тоют өсүмдүктөрү эгилмекчи. Мына ушундай маанилүү өнөктүн алдында Өзбекстандан ий сапардан качкан облус жетекчилигинин делегациясы коңшулар менен дыйканчылыкты өнүктүрүү жаатында бир катар макулдашуулар жаралгандыгына курсант. Дыйкандар менен биргеликте иш апаруу жөнүндө өз ара келишим түзүп келдик. Кудай буйрса дагы иштетилбей жаткан, биздин суу чыкпай аткан бир 2,5 000 гектар жерди жаңыдан кайра асфальт этели деп пландап сүйлөшүп келдик. Андан тышкары жана тракторлор келет. Бакта жараша бүгүнкү Норузга удайла облус тутумундагы климаты жагымдуу айрым жерлерде айдап себүү башталмакчы. Жергиликтүү дыйкандардын билдирүүлөрүндө ага даярдыктар анча жаман эмес. Жана бул жолу мурдагыдай техникалардын тартыштыгы болбойт. Буюрса элдер алганга аракет кылып атат. Жаңы техникалардан алды, буюрса бир-экөө айыл тургундарына. Келечекте жетишебиз деп ойлойбуз. Кийинкиси Нарын облусунда белгиленген бүгүнкү салтанатта коронавирус коркунучу эске алуу менен бардык санитардык гигиеналык талаптар сакталды. Жалпы коопсуздукту камсыздоо максатында айрым массалык мүнөздөгү иш-чаралар жана оюн шооктор уюштурулбады. Бирок мындай чектөөлөр баары бир көпчүлүктүн майрамдык мааниларына жолтоо кыла албады. Бөлөкбай Шеримбеков, Жеңиш Абдулдаев, Нурбек Рахманов, Нарын шаары. Кечээ Чолпон Ата шаарында Норuz майрамына арналган республикалык көкбөрү мелдеши жыйынтыкталды. Анда жогорку лигада Таластын ынтымак командасы жеңүүчү аталды. Ал чечүүчү финалдык таймашта Оштун Достугун 10-9 эсебинде утуп баш байгеге арзыды. Бул кызыктуу мелдештин жүрүшү жана оюн талаасындагы курч көрүнүштөр кабарчыбыз Данагүл Алиеванын назарына илинген. Чолпон Ата шаарындагы ат майдан көл жээгине 7 дуандан чогулган көкбөрү сүйүүчүлөр. Ал эми финалда эзелки атаандаштар, ынтымак жана достук командалары. Көкбөрүнүн фаворитине айланган аталган эки командасыз акыркы жылдары финалдык оюнду элестетүү мүмкүн эмес. Бул жолку баш байге ким тарапта болот деген суроо көпчүлүктү кызыктырып турду. Бишкектен келдик, азыр ынтымак командасы бир аз күчтүүрөөк болот. Кудай буйрса достук утат деген ниетте келгенбиз. Жалпы кыргыздардын биримдик, ынтымактын ушул жерден көрөт экенсиң. Бул жерде мына таластык балама отурат, бул жерде оштук балама отурат. Биз көлдүкпүз, бир тууган мына ынтымак деген ушул алтындарым. Эрендердин оюнуна эки команда тең мыкты даярдыкта келишкен. Ар бири 20 мүнөттөн турган 3 таймда атаандаштар бири-биринин тайгазанына удаама-удаа улак таштап, оюн 4-4 эсеби менен аяктады. Мындан улам оюн эрежесине ылайык кошумча 10 мүнөт берилди. Бирок бул аралыкта да эсеп өзгөрбөй булет дайындалды. Натыйжада 10-9 эсеби менен ынтымак командасы жеңүүчү аталды. Мынау токтой.
Байге тапшырууда жогорку лиганын ынтымак командасы 500 000, достук 200 000 жана Сары Өзөн командасы 100 000 сом акчалай сыйлыкка ээ болушту. Ал эми биринчи лига боюнча биринчи орун үчүн Кара Буура командасына 100 000, экинчи орундагы Ысык Көлдүн Жетөгүз командасына 50 000 жана Бакубат Талас командасына 3-чү орун үчүн 30 000 сом тапшырылды. Грамота, кубок жана Садыр Нургожоевичтен 500 сом алча койгуза тапшырылган. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нургожоевич Жапаровдун атынан, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Асанбекович Мариповдун атынан бүгүнкү улуттук оюндардын өтүшү менен, анын ичинде баарыбыз кызыккан Көкбөрү оюнун ийгиликтүү өтүшү менен чын дилден сиздерди куттуктайбыз. Ноорус кут болсун, Кыргызстанда ынтымак болсун, тынчтык болсун, ат жалында өскөн кыргыз жигиттерине ар дайым жараткан улуу намыс берсин. Мелдеште биринчи лиганын Кара Буура командасынан Ариет Төлөнов жана жогорку лигадагы ынтымак командасынын оюнчусу Нуржан Мелисбек уулу мыкты оюнчу номинациясына ээ болушту. Ал эми мыкты ат деп Жетөгүз командасынын чемпион жана достуктун шахмат аргамактары аталып, акчалай сыйлыктарга ээ болушту. Турган эл жок, жалпыгыбыз эл уттук, баарыбыз бөл алыштан тышкары болуп, ар дайым ынтымакта чоң ийгиликтерге жетели. Мындай оюндар көп болсун, акчалы жеңил болсун дагы. Кыргыз мамлекетин, кыргыз элин Кудай таалам ар дайым колдоп жүрсүн. Баракелде, кол чабуулар болсун. Эске салсак, бул иш-чара Көкбөрүнүн легендалары Болот Шер, Болот Шамшиев, Темир Дүйшөкеевдин жаркын элестерине арналып уюштурулган. Ага өлкөнүн 7 облустан жалпы 27 көкбөрү командалары катышты. Ошондой эле турнирде көкбөрүдөн сырткары ат чабыш, эреңиш, салбуурун өңдүү улуттук спорттун түрлөрү да өткөрүлдү. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун Өзбекстанга жасаган жакындагы эле мамлекеттик сапарында жетишилген макулдашуулар жана түзүлгөн келишимдер көпкө күттүрбөстөн иш жүзүнө аша баштады. Маселен, кечээ коңшулашы ушул өлкөдөн кайтып келишкен Нарын облусунун делегациясы 2 күн ичинде өз ара кызматташууларды бекемдөөгө өбөлгө саамалыктардын күбөлөрүнөн болушту. Кененирээк баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун материалында. Теңир толуктарды Өзбек тарап Анчан облусундагы достук өткөрмө пунктунан көтөрүнкү көңүл жана жарык маанай менен тосуп алды. Ошентип президенттер Садыр Жапаров жана Шавкат Мирзиёев кол коюшкан Нарын жана Фергана облустарынын кызматташуулары боюнча жол картасында белгиленгендерди аткарууга алгачкы кадам жасалды. Ал эми делегациялардын биринчи эле сүйлөшүүлөрүндө жалпы тил табышуулар жаралып, Фергана облусунун хокими Хайрулла Бозаров алыстан келишкен өз өктөштөрүнө ар тараптуу жардамдардын көрсөтүүлөрүн билдирди. Бирок мен уккандан бир көргөн демекчи, меймандарга жергиликтүү ишканалар менен жеринде таанышып чыгууга мүмкүнчүлүктөр берилди. Нардыктарды эң оолу кездеме, пахта өндүрүү жана кийим тигүү ишканалары кызыктырды. Ошону менен бирге айыл чарба объекттери да көңүл жаздымда калбады. Мы хотим показать весь потенциал. Биз Нарын облусу негизинен айыл чарба сырыоолорун өндүргөн өрөөн катары жакшы билебиз. Ошондуктан бул меймандарыбыздын 2 күндүк иш сапарында колдон келишинче агрардык секторго багытталган ишканалар менен тааныштырганга аракет жасадык. Мындан тышкары өнөр жайынан да кабардар кылдык. Өз кезегинде Нарын облусу Кытай менен чектеш экендиги бизде өндүрүлгөндөрдү ушул өлкөнүн рыногуна алып чыгууга эң сонун мүмкүнчүлүк. Ошол эле учурда Нарында чийки сырыоолор арбын. Биз ошолорду кыргыз ишкерлери менен биргеликте жеринде иштетсекпи дейбиз. Бул биринчиден кошумча жумуш орундарын түзөт. Экинчиден кыргыз экономикасынын өнүгүшүнө жагымдуу таасирин тийгизет. Менимче мындай кызматташуу эки тарап үчүн тең пайдага гана турмакчы. Чындыгында буга чейин ат башы жана Фергана райондорунун ортосунда достук байланыштар өкүл сүрүп, Өзбек тарап жүн жана тери иштетүү фабрикасын курууга милдеттенген. Ошондой эле алар картошканы арбыныраак сатып алууга куштар. Кудай буюрса, иштери салга жылып баштады деп ойлойм. Бул жакта азыр айыл чарба продукцияларын бул жакка экспорттоо боюнча, бул жактан чыккан продукцияларды биз жакка экспорттоо боюнча иштер жүрүп баштады. Бул жактан специалисттер барып көрүп, ал жерде мына жогоруда айтылгандай этти, картошканы
бул Фергана облусуна, Фергана районуна экспорттоо боюнча азыркы күндө иштер жүрүп жатат. Иш сапардын жүрүшүндө жогоруда алакалардын уланткыларына Бахадыр Логон Текстил холдингинин нарында 100% ылайыкташтырылган кийим тигүү фабрикасын жакын арада куруп берүүгө ниеттенгендиги мыкты далил. Мындан тышкары аталган мекеменин картошканы отоого, түптөөгө жана казууга эсептелген 10 тракторду белекке бериши сөзсүз түрдө теңир толуктардын жеңилин жерден орун колдон алмакчы. Фергана облусунун жетекчилеринин пикирлеринде байланыштар бир эле нары менен чектелбестен Кыргызстандын бардык өрөндөрү менен бекемделиши керек. Bundan buyog'iga endi faqat qog'ozda emas, endi amalda natija bilan hamma qo'shni viloyatlar o'zini ishini ko'rsatishi kerak. Bizni demak bugungi uchrashuvimiz ham o'ylaymanki, albatta natijasi bo'ladi va tez kunlarda mana shu ham tadbirkorlarimizni o'zaro aloqalari mustahkamlanib, ikkita tomonda ham qo'shma korxonalarni tashkil qilish, qolaversa savdo-sotiq, eksport masalalarini rivojlantirishga, eng asosiy logistika masalalarida mana juda katta imkoniyatga ega bo'lgan Norin viloyatidan biz foydalanish uchun hamma harakatlarni qilamiz. Bizning iki oblastın arkasındagi birtuğançılığı artıp, şu iki oblastın negizinde bizde iki mamleketin ortasında şunday bir yaxşı возможность bolup atat. Bunda aytganda biz oşol işçilerini aşırışımız gerek. Bunun arkasında köp yaxşı işler turat. Мына ушундай пикир алмашуулар жана иштиктүү сунуштар Фергана жана Нарын облустарынын ишкерлеринин бизнес форумунда да орун алды. Мында өндүрүш объекттери менен бирге эле туризм тармагын жандандыруу боюнча бир катар долбоорлордун даяр экендиги белгилүү болду. Жыйынтыгында Актала району менен Кубасай шаарынын, Жумгалы менен Талак, Кочкор менен Алтарык, Нарын менен Кувин райондорунун жана Нарын менен Маргалаң шаарларынын ортолорунда соода-экономикалык карым-катнаштар жөнүндөгү макулдаштарга колдор коюлду. Ал эми Өзбекстандын президентинин резиденциясында теңир толуктардан белек катары тигилген көз жоосуналган кыргыз бозүйү эжелтен коңушташ эки мамлекеттин түбөлүк достугун даңазалаган символу болуп калмакчы. Бөлөкбай Шеримбеков, Алтынбек Каныбек уулу, Өзбекстан, Фергана облусу. Талас районунун Көкөй айылындагы үй бүлөлүк медицина борборуна жаңы рентген аппараты келип, калкка сапаттуу кызмат көрсөтүлө баштады. Буга чейин мында эски үлгүдөгү иштеп турган, кийин алда иштен чыгып, пандемия мезгилинде рентген аппараттарынын жетишсиздиги убара керчиликти жараткан. Жумонг General аталышындагы заманбап үлгүдөгү аппарат облус аймагында жалгыз гана ушул медицина борборунда бар. Анын артыкчылыктары кандай? Теманы кабарчыбыз улантат. Эрмек Маденов 2017 жылы Талас райондук үй бүлөлүк медицина борборуна рентгенолог дарыгерлердин жетишпестигинен улам келген. Мында алгач 1978 жылы чыккан эски рентген аппараты менен кызмат көрсөтүлчү. Кийин алда иштен чыгып, оорукана рентген аппаратына муктаж эле. Эми калкты тейлөө үчүн жогорку деңгээлдеги кызмат көрсөтүү иши жолго коюлду. Анткени Жумонг General аталышындагы жаңы рентген аппараты келди. Бул жабдыкты алууда Бакуат Талас фондусу тарабынан 5,5 миллион сомго бөлүнгөн. Өзгөчөлүгү на 3 стула деп коет. Биринчиден бул как аналоговый рентген тартат, экинчиден бул цифровой тартат. Тоже как томограммандай эле почти айырмасы жок. Мисалы өпкөнү тартканда там почти разницы нету дегендей. Экинчиден на бумаге эле чыгарып коет, и как флюорограмма кылып, мелкий кылып чыгарып берет да клеточка. Рентген аппараты адамдын башынан тартып бутуна чейин текшерип, дартты аныктоого жардам көрсөтөт. Бул жабдуунун эң негизги өзгөчөлүгү бул анын тез убакыт аралыгында жыйынтыгын чыгарып берет. Тарткан пациенттен 7 секунд ичинде уже результатын тиякта чыгып калат. То есть пациент не успевает уже одеваться, а у меня уже на столе уже готово. Баштан баштап бутуна чейин все переломы, суставы, артриты, полиартрит, өпкө, туберкулез, там всякие позвоночные, грыжа, барные ошолор. Как рентгени только он очень заманбап рентгендерди азыркылар. Талас райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борбору оңдоп түзөө иштеринен өткөрүлүп, заманбап медициналык жабдуулар коюлуп, кабинеттер жаңыланган. Мындан улам калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү аракеттери да жакшыргандыгы белгилүү. Өлкөдө менин бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай материалдар топтомунан турду. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Саламатта калыңыздар.